элдин арасында бир маселелер бар да. Бирөөнүн тапкан акчасы адал болбогон болсо, анын үйүнө барып чай ичсем кандай болот? Же болбосо менден бирөө карыз, анын акчаны төлөп атканда ал кредит алып туруп мага төлөгөн болсо кандай болот? Деген суроо бизге көп келет. Ал арам менен акча таап келип мага бир карызымды төлөп атат. Мен ошону алсам болобу, болбойбу? Шариятыбызда негизи кол экинчи колго өткөндөн кийин өкүм өзгөрөт. Мисалы үчүн сиз бир жерде иштейсиз. Sizge bir aylık verdi. Al aylık kayaktan geldi sizin işiniz olmasın. Al mümkün kredit alıp sizge aylık verdi. Başka kılıp aylık verdi. Anı siz bilbegenden keyin sizge millet emas. Siz taza emgek kılganыңызга акчаны alıp beresiz. Bir tuğanınkına konoku vardın. Al kredit alat eкен. Үйүнөн тамак жесе болбойт дейт. Андай нерсе кыйын. Анда ар бирин сурап атасың, бу таксир мени үйүнө чакырса баргандан кийин сен акчаң адалбы, адал эмеспи? Нанын арамбы, арам эмеспи? Эмненин акча табасың? Бизнесиң каякта? Деп мен сот болуп отурамбы? Мусулман сакалы барбы? Ла иляха иллаллах мени үйүнө чакырабы, мен конокко бара берем. Адамдарга маселени ooрлотпош керек. Бирок мен менен айтайын деген бир маселе, арак маселесинде ушул жөн эреже жүрбөйт. Неге десе, арак соодада бул батыл болгон түк тамыр менен соода жүрбөгөндүктөн бирөөгө акча берди, сенден муну карыз. Бул бирөөгө арагын сатты да анан акчаны алып туруп мага берсе мен албайм. Эгер билсем. Неге десе, ортодо соода болгон жок. Онун акчасын жөн эле мага алып берип коюп атасың. Ал эртең келип туруп мен акчамды бер десе, казы мени мажбурлап берип коем. Сен эмне? Мен арак сатты го сага, сен жок, арак менен соода жүрбөйт. Батыл. Bir gana ушул маселеде сактанышыбыз керек. Эгер бизге арак сатып туруп, анан кийин акча кылып туруп чайга чакыра турган болсо, аны барбаганыбыз жакшы. Арак сатып туруп бизге садака берип атса, албаганыбыз жакшы. Анын соодасы арак менен боло турган болсо, албаганыбыз жакшы. Магазинде арак сата турган болсо, анын бир нерсесин албаган жакшы. Башка маселелерде өкүм башкачараак болот. Себеби Хидаянын шархында мына ушул маселе арак маселеси гана бекемделип келген. Эми бул жерде